Биз өрүк зарылуу Баткен жергесиндебиз. Баткен шаарынын так борборуна мына бул өрүктүн инсталляциясынын орнотулганы жөн жерден эмес, анткени аталган дубан дал ушул өрүк менен дүйнөгө таанылууда. Баткендин бренди болгон өрүк, анын ичинде эң баалуу делинген баргек өрүгү кантип даярдалып, кантип кургатылат, сыры эмнеде? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Бардығыз ашарға келе атабыз да. Жүргіле, басқыла бардыңар. Мана, біздің өрігін пүшті. Өрік башталды. Жүргіле. Биз Карабулак айылындабыз. Азыр бул жерде абанын табы 39-40 градуска чейин жетүүдө. Дал ушундай ысык аптаптуу аба ырайы өрүктү терүүгө, кургатууга абдан ыңгайлуу учур дешет. Негизи эле өрүк баткендиктердин эң башкы киреше булагы. Бул жемиш быйыл түшүмү кандай болду? Бул боюнча жергиликтүү тургундардан сурап көрөлү. Арбаңыздар, кырманга береке. Кандай болду быйыл түшүм? Быйыл өрік жакшы Карабулакта. Оған күч керек да буга. Эркектер кагат эле, эркек жок азырынча. Анан терип койсок бу алып чыгат эркек. Анан азыр өзү келиним менен эле кагамында. Бир айлык сезон болот. Бир айга да жетпейт. Кээде 15 күнчө кыйналсак, анан бүтүп калат. Үстүгө чыга албайм, үстүгө келиним чыгып кагат. Эркектер келсе эркектер. Өрүктү жыйноо дал ушул кагуу процессинен башталат. Дарактын бутактары узун таяктын жардамы менен этияттап кагылат. Өрүктү эрте менен же түштөн кийин кагуу сунушталат. Бул жемиштин эзилип кетүүсүнөн сактайт. Ушул айылдын кызымын мен өзүм негизи. Анан өзүбүздүн айылда да, өзүнүн үйдө дагы бар эди жаш мезгилдеги, эмгиеттеги дагы башка экен. Өзүң үчүн кылат экенсиң да, бу 3 кыз 1 уулум бар. Анан келин алып, небере көрүп дегендей. Анан эми балам шаарда, эми миграцияда. Өзүбүз ошол жакта иштеп жүрдүк. Анан эми келип огородко өрүк кылып, анан өрүк менен болуп калдык да. Анан башка эгин тикпейбиз, биз экпейбиз. Ошо огороддогу өрүктөр менен эле. Алма бар кичине. Ошо. Анан башка эч нерсебиз жок. Жакшы болгон мезгилде биз эми 2-3 жыл мурун. Бул эми биздин көчөттөр жаш көчөт да. Ошондо 300 000, 400 000 болду. Эми кирешебиз өрүктөн. Анан адам бери аз эле болуп атат. Эми быйыл Кудай кааласа жакшы эмкиребиз да. Бизгини алып сатар алат. Алып сатар алат, эми сатыштан кыйын да. Бетте неме апарган нерсең арзан болот өзү. Биз дыйкандардыкы арзан болот, баары бир арзан болот. Эми алып сатарлар алып бизден дагы коюп сатат да, ошондой. Баткен өрүгү деп жалпылап айтылганы менен анын дубанда 20дан ашык сорт өстүрүлөт. Жергиликтүү багбандардын көп эккени Исфарак. Өрүктүн бул түрү Карабулакта көп. Тоо этегинде жайгашкан айылдын салкын абасында өскөн мөмө жай, бирок абдан еттүү, ширелүү болуп жетилет экен. Кече 100 яшыктан тердик. 100 яшык тердик. Быйыл өрүк жакшы болду. Чотуру жок. Жамгыр болгону менен коргондогулар жакшы болду. Шамал жүрүп туруп, быйыл Карабулактын өрүгү жакшы. Анан жаш көчөттөр бардыгы мөөгө кирди. Коргондо эликтүп онубуз бар. Ашарчылар менен кагыштык 100 яшыкта тердик. Бир апта. Сончодан тердик. Эми Кудай кааласа каганны көрүп жатабыз да, базар кандай көтөрөт, кандай болот, бирок быйыл кыймат деп атат базарда. Болгон жылы жакшы эле доход алып калабыз. Эми бул жылда баягы каттар баягы 10-15 жылдык өрүк болсо 100 кило берет. Тазасы, жакшысыдан. Анан кагандар ушу
10 kilo, 15 kilo берет эми мына жаш көчөттөр курuganda кагыш онча түшөт. Жакшыларын 300 сомдон сатканбыз. Анан эң компот деп коебуз. Аста калган майдалары олорду 20 сомдон сатканбыз. Баткендин өрүгү ширин болот. Магызы ширин, сахар көп болот окшойт. Башкаларга караганда. Жосом көлдө башка жактан бар, бирок олар кыйгыл. Биздики эми ширин болуп, ошо баткендин өрүгү деп даңкы далайга кеткен да. Баткенде өрүк эки ыкма менен кургатылат. Биринчи табигый жол. Мында өрүктү терип алып, аны кырманга жайып коюп эле жетиштүү. 7 күндөн 15 күнгө чейин табигый жол менен кургатылган өрүктүн түсү кара күрөң же кочкул сары түстө болот. Кургатуунун экинчи ыкмасы күкүрттүн түтүнүндө ыштоо. Биз бул жолу жергиликтүү калк арасында кеңири тараган дал ушул ышталып кургатууга кененирээк токтолобуз. Терген өрүгүздү эминтип пленкага тизип, ящиктарга дымдайбыз. Азыр алтын күргүт менен. Күкүрт менен ыштап кургатууда алгач өрүк салынган жашиктерди тегиз жерге 4 буштук формасында биринин үстүнө экинчисин коюп тизип алышат. Ортосуна боштук калтыруу керектелет. Ал орунга темир идишке салынып күйгүзүлгөн күкүрт коюлат. Күкүрттүн газы чыгып түтөй баштаганда жашиктердин үстүн пленка менен ороп коюшат. Мындай ышта өрүк 10-12 сааттай дымдалып турат экен. Мурун чок менен болчу эди. Азыр эми анандай эле горелка менен күйгүзүп алабыз. Өрүктү кургатууда эмне үчүн күкүрт колдонулат? Ачык сары түстөгү металл эмес химиялык элемент өрүктүн ачык сары же кызгыл сары түсүн сактайт. Кактын бир нече жылга чейин бузулбай турушуна жардам берет. Жок, зыяны жок. Бул илгертен эле болуп келе жаткан. Ошого эми биз эс тарткандан эмне үчүн обработка кылып келебиз. Анын зыяны жок болот. Ошентип дымдап коебуз. Ошо менен 8, 9, 12 саат турат. Ышталгандан кийин өрүк күндүн нурунда дагы 3-5 күндөй кургатылат. Буну эми саар менен саат 5-терде ачабыз. Мынаны саар менен дамдагандык эми буну ачып жаябыз. Мына дам жакшы кириптир, мындай свети сары болуп, аны жакшынай болуп калды. Сузу чыгып тагыга агып калды. Эми буларды алып, мына кап келип жаябыз. Мына клеенкаларга 10 кило, 12 кило болот да эми. Оор болот булар. Күч талап кылат да. Балдарыбыз бардыгы Россияда. Иштегилер иште, олар кеч келет. Күндүз күнү ушинтип аялдар өздөрү жайып коебуз аны. Бизге физкультурада фитнес эмес, физкультура болот. Мен 62-де. Ушинтип жайып алабыз. Бул эми эртеге 3 күндөн кийин таяр болуп калат. Таяр болсо дагы яшикке кайтадан алабыз. Анан сыгабыз. Кичине суусу кургаганда өрүктүн ичинен данегин ажыратуу процесси башталат. Бул кол күчүн талап кылган майда жумуш. Мындайда коңшу колоң ашарга жардамга келет. Эми өрүктү мынтип сыгабыз. Ошол мынягынан чыгарабыз, чтобы биягы бүтүн болсун деп. Ширеси агып кетпейт ошондо. Сүйөгүдөн ажыратып, чырайлуу кылып мынтип теңге-теңге кылып коебуз. Тегерек болуш керек. Бирдей кылып. Кийин сорттойбуз. Иригини бөлөк, майдарагыны бөлөк. Сортуга карап каптайбыз. Бул майда иште ушундай отуруп, буну өтүп кетсе катып калат. Анан сүйөгү чыгышы кыйын болуп калат. Ошону эми убагын таап өткөзүп жүгөрбөй сыгып алыш керек. Бул өрүк көп болгондон кийин ашарчы чакырабыз. Жосун куруп кетет.
Данексиз өрүк калк арасында баргек, кайса, сыкма деп аталат. Ошентип өрүк терилгенден кургаганга чейин кеминде 10 жолу колдон колго өтөт экен. Даяр болгон өрүк как өрүк базарларда гана сатылат. 20 сом ötüyorum güttü. 10 som ötet güttü. Yerseniz aldım, vermeseniz ben. 10 som ötü verin ulan. Ya bolçolun şu olsa. Verseniz aldım. Ya o yağı koşal benim. Koşal benim abi. Kaç kilogram çok bunlar? Söz açın. Kaç kilogram çok bunlar? Баткен шаарындагы жалгыз өрүк базар аптанын 6-күнү гана иштейт экен. Бул базарга келиш үчүн дыйкандар жума күнү гана аракет көрүп башташат. Түнкү 11-12 чамасында бул базарга келип өздөрүнө ыңгайлуу жерди тандап, ээлеп да коюшат экен. Айрымдары болсо таңдын күтүшүн күтүп, унааларында эс алышат экен. Таң сүрүлүп, жерге жарык кире баштагандан тартып, базарда кыймыл жандана баштайт. Анткени дал ушул учурда өрүктүн майда чоңу же болсо кандайлыгы даана көрүнүп баштайт дейт. Мынакей таңкы саат 5:30 чамасы болду. Бул учурда базарда кадимкидей соода кызып турган мал болот экен. Kursan mısın? Var mı hareketi? Verin. At. Yok bir kat teşekkür ederim. Razı ol biraz. Dıkan bir Var. Базардан өрүктүн бир канча түрүн табууга болот. Чоң, кичинеси, күрөң, сары, кызыл, айкөрү көрүп көзүң тоет. Бирок ушулардын ичинен өрүктүн эң кымбаты султаны делинип, баргек өрүгү аталат экен. Мына баргекте мына өтөт. Мына сыгылган. Сөмө, данеги жок, бу дарыланат. Мисалы, мына түрү көп, мисалыгачы. Мен билишимче эле бир 20дан ашык түрү бар. Мен билишимче анан может мындан көптөрү же азыр билбейм го. Көп да мунун түрү. Эң алдыгы мисалы жакшы өрүктөр кандай десем, абрикос, суханы деп коет, шолор жакшы кетип атат. Жыл мененчи ушул жерде азыр канча дыйкан бар, канча өрүк сатылат? Менимче 1000ден ашык бар. Мисалыгачы, мачконан көп. Бул азыр караң саат 6-7 эле, бул 8-9-10гочо боло берет. Туттуру келе берет, кете берет. Мисалыга адамдарда үйдө канча саткандар бар. Эми ойло да Баткенде ар бир үй бүлөдө жок дегенде быйыл 10 килограммдан чыгат, 5 килограмм чыксын, 2 килограмм чыксын. Мисалыга ар бир үйдө, ар бир коргондо бар да. Эми о кээ бир адамдар бар, үлүштөрү бар, улар 1 тоннага чалат. Эми 18-19 жылдары керек болсо Америкага ошо кыргыздар экспорт кылды да. Только мисалы Америкага бу Баткендин эмеси мисалыга өткөндө өз көзүм менен көрдүм интернетте. Калифорния штатында кыргыз бала тартыптыр, мана Баткендин өрүгү жазып койгон. Мисалыга да эми Кудайга шүгүр бизде Баткен ошо Уильям өрүк азыр болуп калды, жакшы, акчасы ham жакшы болуп атат. Мына эң алды 750 чек көтөрүлдү. Мен көрбөдүм, бирок эшиттим. Өрүктүн өзүнөн сырткары анын данеги да сатылат. Бул да киреше алып келет. Данектин маңызы кондитердик өндүрүштө кеңири колдонулат. Канча түрдө Өрүктүн түсүгө жараша да. Кайсы сортун алып келдиңиз? Өрүктүн кайсы сортун алып келдиңиз? Каралы, жерде курганы, тагда. Ал натуралдуу делиңиз? Натуралдуу, дарыланган эмес. Ыраазысызбы мээнетиңизге? Эми ыраазы да эмди. Буну да бир погода ушундай болуп, кара кургап калды да, бир апта. Базарда быйыл өрүк какка болгон баа жогору. Баткенден кургатылган кагы Россия, Өзбекстан, ошондой эле Европа, АКШ базарларына чейин экспорттолот. Баткен облусунда 11300 гектардан ашуун өрүк бак болсо, андан жылына 100 000 тоннадан ашык түшүм алынат.